Төрөт учурунда ден соолугунан ажырап, анысы аз келгенсип, тирүү баланы өлүк балага алмашылып атат. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын эл менен жолугушуусу Ысык Көл облусунан башталды. Жолугушуунун алкагында үй маселеси, зордук, зомбулук, билим берүү, майыптуулук, адам укуктары боюнча жеке маселелерге багытталган бир катар арыз, кайрылуулар каралды. Биринчи класс окуган кызым бар школдо. Амангелди Усенов деген бул эженин баласы. Азыр ушундан кийин кайра айтылып кетейин дедим. Бир аз тентек, ооруйт экен, бир аз мен билбейт экенмин оорусун, бирок 24 бала дагы аны көрүп, оготур, аны тентек кылып жатат. Бизге болор эле турбайбы дей берет да, окуучу да. Балдар биздин келечек, түшүнөм, аны да Кудай берген оору, бирок ага башка частный мектеп ачып беришиңерди суранам. Биз буга чейин соцпедагог менен агроном менен биргеликте сүйлөшүп, кайтадан бул комиссия чогулуп, ошондой эле өзүнчө эле кыла ал деген чечим болду. Ал маалыматыбыз бул ата-энелерге жете элек болчу да. Балага бөлүнгөн пособие акча каражаты менен ошол частный школго барганга дагы мүмкүнчүлүк болуп калат да. Сунуштары ушундай болуп калат. Же болбосо мектептин базасында индивидуальный, же болбосо частный сектордо. Мындан тышкары медицина кызматкерлерине тергөө кызматы менен соттордун ишине дагы бир топ сындар айтылды. 23-жылы 5-сентябрда врачтардын шалакылыгынан кызым каза болгон. 3 жолу сот болду. 3 апрелде акыркы сот болгон. Ошондон бери кайра повторный экспертизага жиберилген да. Экспертиза мына 7 ай болду уже жиберилгенде, жыйынтык кел элек. 16 апрелде соттук комиссиялык экспертиза кошумча кеткен. Ошол боюнча жыйынтык чыга элек. Кошумча иш кагаздары суратылып, оорунун тарыхы жана башка кагаздар суратылган. Биз боюнча кап кеткен, бул боюнча биз дагы ушул ишти тездетүү боюнча бизге кап жооптору келди. Жакын арада тездетип жыйынтыгын чыгарып беребиз деп. Сентябрда келди каттары соттон. Мындай жолугушуулар алдаганча артыкчылыктуу келет дешет тургундар. Анткени көйгөйүн жеткире албай жүргөн жарандар убара болбой, жеринен маселесин айтып алууга шарт түзүлүп жатканы белгиленди. Мындай жолугушуу аябай керек экен. Көп катталып атат. Башкы прокуратуралар келип атат. Акыйкатчынын келип атканына аябай ыраазымын мен. Акыйкатчы катары ушул жерлерге чыгып, эл менен баарлашып, элдин көйгөйлөрүн угуп, мүмкүн болсо жеринде чечүүгө биз жардам көрсөтүүбүз. Өткөн жылдагы жолугушуулар абдан мындай жемиштүү болуп өттү деп ойлойм. Анткени жерлерде 80%, кайрылуулардын 80% чечилди деп ойлойм. Анткени дароо эле берилген суроолорго, жергиликтүү калк берилип жаткан суроолорго мамлекеттик органдардын жетекчилери дароо эле жооп берип атышты. Бүгүнкү күнү деле ошондой акыбал. Акыйкатчынын Ысык Көл облусунун эли менен жолугушуусунда жалпы 32 жаран кайрылуу жасап, дагы 23 адамдын арыздары кабыл алынды. Акыйкатчынын ушундай эле жолугушуусу 5 ноябрда Талас облусунда уланат. Хайнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.